Кыш мезгили аппак кар. Балдар, силер билесиңерби? Кыш мезгили бизде 1 декабрдан башталат да январь, февраль 3 ай бою аппак кар айлананы кооздоп, суук болуп, суулар тоңуп, аяз жүрүп, жаш балдар чана, лыжа, коньки тээп ойношот. Ушул аппак кар кайдан пайда болот, балдар? Эмесе ошого жооп издейли. Күндүн жылуусунда суулар, дарыялар, көлдөр бууланып, көзгө көрүнбөгөн суу буулары өйдөлөп асманды көздөй багыт алат. Алар улам жогорулаган сайын абанын температурасы муздайт да, асманга жакындаганда баягы буулар бири-бирине кошулуп отуруп, булутту түзүшөт. Жайдын күнкү абада бул тамчылар жамгыр болуп түшсө, кышында аба муздак болгон үчүн булар кар бүртүкчөлөрүнө айланып жерге түшөт, балдар. Кар бүртүкчөлөрү апапак, кооз жана кызыктуу. Кана балдар, кардын пайда болушуна түшүнүк алдыңарбы? Кызыктуу бекен? Демек биз эртеңки күндөн баштап буйруса кыш мезгилин тосуп алабыз, балдар? Анда эмесе адабий окуу китептин 71-бетиндеги Жаады кар аттуу Шайлообек Дүйшеевдин чыгармасын көркөм окуп, жаттап жана алдындагы суроолорго жооп беребиз. Суроолорго көңүл буралык. Кыш мезгили силерге жагабы? Эмне үчүн? Кыш мезгилинде силер кандай оюндарды ойнойсуңар? Айтып көргүлөчү. Кара күчүк мышыктар аппак болуп калыптыр дегенге ишенсек болобу? Эмне үчүн? Кыш мезгилинде улуулар кандай иштер менен алек болушат? Түшүнүктүүбү, балдар? Демек, бул суроолорго жооп издейбиз бул чыгармадан. Эми тапшырма. Адамдар ар бир мезгилге жараша кийинишет. Кышында кандай кийинүү зарыл экендиги тууралуу өз ара оюңарды бөлүшкүлө, балдар. Эмесе, балдар, азыркы айтылган чыгарма менен жакшылап таанышып, андан кийин мен силерге бул чыгарманы музыкалык обону менен кошо да силерге жөнөтөм. Ошону жакшылап жаттап, ар дайым ырдап жүргүлө.